Караоке бос деп жашыруун иштеп жаткан бул сойкуганага баш багуучурунда ал жерде кыргыз улутундагы 21 кыз иштеп жатканы аныкталды. Алардын арасында бойго жетелектери да бар. Берилген маалыматтарга караганда кыздардын бир түнгө болгон баасы $100 чапчайт. Бул жерде жалаң гана Түштүк Кореянын жарандарына интимдик кызмат көрсөтүлүп келет. Келген конокторду кыздар официант катары тейлешкен жана кардар жаккан кызын мейманканага алып кетип турган. Бул жай Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын адам сатууга каршы жана сойкуганалардын ишин тыюу боюнча бөлүмүнүн атайын операциясынын негизинде табылды. Мында иштеген кыздар интимдик кызматтан тышкары мүмкүн болушунча кардарлардын акчасын көбүрөөк коротуу милдети да тагылган. Спирт ичимдиктери дүкөндөгү баадан 10 эсе кымбат турат. Карпыз стоит 50 сомов, где-то 50-70 сомов. Она здесь стоит 500 сомов. Бул жерде эч кандай тамак-аш даярдалбайт. Болгону спирт ичимдиктери жана суусундуктар берилет. Алардын баасы дагы асман чапчайт. Мисалы бир шише сыра бул жерде 500 сом турат. Ал эми жөнөкөй арактын баасы 2500 сомго чейин жетет. Баалар жогору болсо дагы эмне себептен чет элдик жарандар бул жерге баш багат деген суроо туулат. Себеби бир эле өзүңөр көргөндөй интимдик кызмат көрсөткөн кыздар үчүн келишет. Сойкулар андаёшки жана таёшки болуп эки топко бөлүнүшөт. Андаёшки тобундагы кыздар кардарларга интимдик кызмат көрсөтүшөт. Ал эми таёшки көңүл ачуу үчүн иштешет. Келген кардарларга кыздар жабып калса $100 төлөп мейманканага алып кетип турган. Бирок бардык эле кыздар интимдик кызматка барышпайт. Алар андаёшки жана таёшки болуп эки топко бөлүнөт. Андаёшки тобундагылар интимдик кызмат көрсөтүшөт. Ал эми таёшкилер болсо көңүл ачууга иштешет. Биз азыр болжолдуу кыздар кайсыл топко кирерин аныктадык. Маалым болгондой, сойкугананын ээси Чу Жинсу аттуу Түштүк Кореянын жараны. Канча убакыттан бери өлкөнүн аймагында жашап, жана бул жерди иштетип жаткандыгы учурда такталууда. Аларды колго түшүрүү маалында кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартты. Бул сойкугананын ээси Чу Синжу аттуу Түштүк Кореянын жараны. Анын жанындагы айым бул жерди иштеткен администратор. Паспортундагы көрсөңөр болот. Ошондой эле биз шарттуу кардарды белгиленген $300 акча менен бул жерге киргизгенбиз. Мунун баары столдун бетинде далил катары турат. Азыр сойкугананын ээси кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартууда. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Иштин жүрүшүндө карым алган бойго жетелек кыздар ата-энелерине берилет. Муну менен катар коопсуздук үчүн жооп берген 3 кыргыз жигитине, милиция кызматкерлерине каршылык көрсөткөндүгү үчүн атайын чаралар көрүлөт. Кайрат Кенжебаев, Жолдош Ирсалиев, ЛТР, Бишкек шаары.